Президенттин администрациясы билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сый акысын изденип алууга илимий эмгектерди 11 ноябрдан тартып 11 декабрга чейин кабыл алуу башталгандыгын жарыялайт. Кароого 2021 жылдын 1 январынан тартып 11 ноябрына чейинки мезгилде жарыяланган илим жана техника жаатындагы илимий иштердин материалдары кабыл алынат. Мамлекеттик тилдеги филология жана адабияттаануу боюнча илимий эмгектерден тышкары мамлекеттик сый акыны изденип алууга көрсөтүлүүчү илимий эмгектер автордун 3дөн кем эмес статьясы, QR 3дөн кем эмес квартилдеги же Россиянын илимий цитаталар индекси ядродогу Scopus жана Web of Science эл аралык маалымат базасында индексациялануучу таанылган эл аралык илимий басылмаларда жарыяланууга. Ал эми техниканын жаңы түрлөрү, техника жаатындагы илимий иштердин материалдары жана технологияларды 5 жылдан кем эмес, гуманитардык 3 жылдан кем эмес өндүрүштө өздөштүрүлүүгө тийиш. Эгерде илимий изилдөөнү аткаруу же иштеп чыгуу процессинде административдик же уюштуруучулук функцияларды гана жүзөгө ашырган, жоюлбаган соттуулугу бар адамды мамлекеттик сый акыны изденип алууга көрсөтүүгө жол берилбейт. Талапкердин билим берүү жана илим министрлигине кайрылуусу жана илимий эмгектерин тапшыруусу зарыл. Кошумча суроолор боюнча 0312 55 77 64 телефон номерине байланышса болот.